Улууматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Сиздерге дагы да кайрылып кетким келет. Себеби бүгүн 6 апрель. Восточный Измайловадагы Следственный комитеттен азыр чыктым. Бул кайрылуумдун себеби анча мынча ушул Москванын суттарында, Следственный комитеттерде кыргыз, өзбек жарандарын орус тилине которуп переводчик болуп иштеп келем. Ошол кылмыш жазасы менен кармалып калган өзүбүздүн жердештерге. Мына бүгүн дагы ушу Следственный комитеттен чыктым. Следственный комитет азыр допрос болгон жерден чыктым. Дагы бир өзүбүздүн кулунубуз Бишкектен Чүй областынан 23 жаштагы бала колго түшүп калыптыр, Баңгизат боюнча. Анда эмесе ушуну сиздерге жеткизип коюун чечтим. Сөз башынан болсун дейм. Себеби бул мындай болуптур да. Бул согуш, Россия менен Украинанын согушу башталгандан кийин, бүт санкциялар жарыялангандан кийин жумуш орундары аябай кескин кыскарып кетти. Ошондо жумуш ордундан кыскаргандыктан бул бала сокращенияга илешип калган бала экен. Анан жумуш издеп жүрүп, өзүбүздүн кыргыздардын сайттары бар. Бирге.ру, Жердеш.ру, Борсок.ру, ошол сайттарга кирип эле жумуш издеген экен да. Жумуш издегенде ошол сайттарда бизде азыр бардыгына эле ачык эле ушундай объявление, рекламаларды берип калыптыр, жарыяларды. 3-4 сааттык жумуш берилет, төлөм аябай жакшы, өтө жакшы төлөмдө төлөп беребиз, алдоо болбойт деген ушундай предложениялар келип калыптыр, ушундай жарыяларчы. Ушундай жарыядан эле мага жумуш керек деп жазган экен өзүбүздүн жердеш балабыз, 23 жаштагы кулунубуз. Жазса мындай болот экен. Анда сиз бир приложенияны скачать этесиз дейт экен, телефонуңузга бир приложенияны жүктөйсүз дейт экен. Ошол приложенияны жүктөгөндөн кийин анан ошол жактан жазыш башташат экен. Жумуш аябай оңой, ашып барса 2-3 сааттын гана иш, бирок төлөм аябай жакшы деп айтылат экен. Анан 3 күн стажировка болот экен. Бул ар жерлерге көмүп койгон Баңгизаттарды көмүлгөн жерден алып сүрөткө тартып айдайт экен, ушул жерден казып алдым деп. Анан алар башка жерден ушундай жерлерге көмөсүң дейт экен, ошол жерлерге кайра көмүп, ал жердин да координатын айдап сүрөтүн жөнөтөт экен. Сразу картасына 2000 төлөйт экен стажировкада. 3 күндө ар бир күнүнө 2000ден төлөнөт экен. Анан кийин 3 күн стажировкадан өткөнүңүздөрдөн кийин айтат экен, сен 3 күн стажировкадан аябай жакшы өттүң, мындан бияка төлөмү аябай жакшы болот, 50 000 чейин төлөп беребиз деп. Анан 4-күнү күнү барып, ошентип көмүлгөн жерден казып алып, кийинки жака казып кетип аткан жерден, ошол жерден полициялар келип кармап кетиптир. Менин түшүнүгүм боюнча, мен ошол жерде отуруп, ойлонуп отуруп, мындай чечимге келдим. Бул деген ошол полицейскийлер, бу жердеги милиция кызматкерлери өздөрү эле ушул нерсени өздөрү эле жарыяны ушулар өздөрү эле таркатабы деп ойлоп калдым да. Ошол менен кармалып калыптыр. Граммы дагы 24 грамм дейт. Эми статьясын аябай чоң болот деп айтып атам. Ал жерде адвокат да катышты, мен дагы катыштым, суралган бала дагы турду. Анан эмне үчүн мындай нерсеге бардың деп суроо берди эле. Ушул жумушум жок болуп калгандыгына байланыштуу, акчанын керектигинен бардыгын мен билген жокмун деп айтып атат. Эми билип бардыбы, билбей бардыбы, биз анысын билбейбиз. Бирок ошентсе да сиздердин баарыңыздарга дагы эскертип коем, ушул жумуш издеп, ушу подработка издегендер ушул сайттардан ушундай төлөмү жакшы жумуш берилет, бир жерден бир жерге алып барып койсоң ушундай жакшы төлөмдөгү акчалар берилет деген сунуштарга эч качан көнбөңүздөр. Эми ушул баланын мен сурадым да, ушу адвокаттан сурадым, следователден сурадым. Эми ушул байкуш балага канча жыл кетет десем, берилет десем, 10 жылдан аракка берилет. Себеби мунун Баңгизаты дагы, тилиң дагы келбейт. Бир морфинби, ушундай бир калаты тилдеги Баңгизатты айтты. Ошол Баңгизат граммы дагы аябай көп деди, 24 грамм. Ошол менен кармалды дейт. Бала дагы коркуп кеткенби же урушканбы билбейм. Күнөөсүн сразу эле мойнуна алып алыптыр. Анан ошол жерде адвокат урушуп атты. Эмне үчүн сразу күнөөңдү мойнуңа аласың депчи. Анан ошол адвокаттын сөзүнөн улам сиздерге да айтып коеюн деп чечтим. Эч качан ушундай жолго барбаңыздар. Эгер дурук эми бир кудайдын, шайтандын бир эмеси менен түшүп кала турган болсоңуздар, биринчи очередь адвокат
болмоюнча өзүмө эч кандай против себя показания не дам деген сөздү биринчи сөздү айтыш керек экен. Адвокат айтты. Анан переводчик керек. Орусчаны жакшы билсеңиздер дагы переводчик болмоюнча мен эч кандай силердин коюп аткан күнөөңүздөргө түшүнгөнүм жок. Ошол күнөөгө мен переводчиги жок жооп бере албайм деш керек экен. Экинчиден ошон үчүн сиздерге кайрылып атканым азыр ушул Следственный комитеттен чыгып алып дагы жүрөгүм ушунчалык ооруп, бир кыжалат болуп чыгып келат. Ушул видеону тарттым да жумушка кетип атам. Эртең менен кирген боюнча уже саат 1ден өтүп чыгып келатам. Киргенде ушу биздин да телефондорубузду колубуздан алып коюп киргизди, сыртыбыздан култап коюп, ушу допрос бүт күчөңдү ошол жерде кармап, ушундай ар жагынан допрос кылып, бүт перепискалардын баарын, телефондорун алып коюптур, телефондо перепискалардын баарын көрсөттү бизге. Ошентип эми ушул бала ошол жерде жатат экен да, байкушум. Жүрөгүм ооруду, ушунчалык жап-жаш бала, бир жакшынакай жаш бала, жакшы бала экен. Келинчегим бар, боюнда бар эле келинчегим. Эми келинчегимдин кийинки күнү кандай болот, ошондон гана кыжалат болом деген гана сөзүн айтты. Анан өзүм тарткан күнөөмү өзүм башым менен тартам деп дагы ушул сөздү гана уктум өзүнөн. Анан башка суроо бере алганым жок, себеби мен ал жерде башка суроо бергенге акым дагы жок. Өзү орусчаны аябай жакшы чүйлүктөр орускасы бүткөн бала экен, бирок ошентсе дагы адвокат кайра урушуп, орусча өзүн такылдатып сүйлөбөстөн переводчик менен сүйлөшүп, башкачараак кылып өзүңө эми показания бергенге аракет кыл деп ошентип айтып атышты. Анан ошону менен чыгып сиздерге ушу бир кайрылып коюшту, дагы кайрылуу жасаганды туура чечтим. Ошон үчүн ушул Москванын сайттарындагы Бирге.ру, Жердеш.ру, Борсок.рудан чыккан ушуга окшогон жарыяларды жумуш берилет, курьердик службалардан жумуш берилет, төлөмдөрү аябай жакшы, иштөө сааты өтө кыска, почасовая оплата деген ушуга окшогон ушундай жарыяларды сразу качыңыздар, эч качан буларга жазбаңыздар. Карыбызбы, жашыбызбы, бардыгыбыз ушул сайтка киргенде ушул жарыялардан өтө оолак болуңуздар дейм да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга дагы да каалап кетем. Ак эмгек менен эле иштеп, ак эмгек менен Кудайым өзү берген рызкыны гана терип жейли. Эч качан жаман ишке ушул темир тордун аркасына барып калбаңыздарды өтө суранып кетем. Саламатта калыңыздар.